Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына ушинтип алдыдагы жагымдуу музыкалык чыгармадан соң биз кайрадан Теңир Тотаң программасы өзүнүн сапарын улантат. Ал эми жаңыдан гана биздин толкунга кошулуп, бизди көрүп жаткан ар бир көрөрманга кутман таңыңыздар менен тилекти айтуу менен биргеликте эске салсак, бүгүн болсо күнгө шаршемби, 1-октябрдын босогосун аттап жашап жаткан учурубуз. Ал эми кыргыз элинде жакшы накыл кеп бар эмеспи? Кесиптешим баягы карысы бардын ырысы бар дейт. Анысыкарындай бүгүн кары биздин ата-апаларыбыздын күнү экен. Андыктан ушул кары аталарыбыз, апаларыбыз аман болсун деген тилекти айталы. Эң сонун бүгүн 1-октябрь негизи эле Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1990-жылдардан бери эле белгиленип келет экен. Маалыматка таянсак, 1982-жылы Вена шаарында дал ушул күнү ушул демилгенди көтөрүп чыгышыптыр да. Анткени карылардынга болгон сый урматты көтөрүү максатында, алардын коомдук ордун, ушул дүйнө жүзүндөгү элдердин коопсуз жашоосу үчүн деп да айтсак болот. Алардын кепилдиги дагы, биздин кары адамдар бар үчүн дагы ушул дүйнө сакталып турат деген дагы негиз бар десек болот. Анткени үйдө чоң ата, чоң апа, тайэне, тайата бар үй ушу бакытка да бөлөнөт. Чоң үй бүлөлөрдүн саны көп болсо, бул үй бүлөнүн фундаментине, мамлекеттин да бир бөлүгү деп айтылат эмеспи? Ошонун түптөшүнө дагы эң сонун тарбия дагы башат да болуп берет экен. Сөзсүз түрдө. Андыктан аталарыбыз, апаларыбыз ар дайым бар болсун. Ар бир үй бүлөдө карылар үйдүн куту эмеспи? Бар болуңуздар, аталар, апалар деген тилегибизди айтмакчыбыз. Эң сонун, анда эмесе ушул 1-октябрь бул күнү кандай тарыхый бурулуштар, тарыхый дата орун алган, алдыда дата түрмөгүнө кезекти берели. 1-октябрь күнгө шаршемби. Кыргызстанда 1994-жылы Бишкектин Турузбеков жана Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги Тяньшань ресторанында гранатомет атылган. 1928-жылы Фрунзедеги Красный строитель кыш заводунда жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы болуп, көрбөгөндөй шалаакылыктын бетин ачкан. 1934-жылы Кыргыз АССРнин элдик комиссарлар кеңешинде сүрөтчү Симеон Чуйковдун чыгармачылык көргөзмөсү өткөн. 1943-жылы Орус драм театрына караштуу уюштурулган Жаш жеткинчектер театрынын биринчи спектакли көрсөтүлгөн. 1993-жылы Кыргызстандын социал-демократ партиясы түзүлгөн. Ал эми дүйнөдө 1949-жылы Кытай өлкөсү Кытай Эл Республикасы болуп түзүлгөн. 2011-жылдан баштап карылардын эл аралык күнү белгиленип келет. 2011-жылы музыканын эл аралык күнү. 1977-жылы Пеле Космос Сантос клубтарынын жолдоштук оюну менен карьерасын жыйынтыктаган. 1988-жылы футбол боюнча СССРдин курама командасы бразилиялыктарды жеңип, Олимпиада чемпиону болгон. 1908-жылы Генри Форд өзүнүн Форд Лизи автоунаасынын жаңы үлгүсүн сунуштаган. 1942-жылы Кара деңизде советтик аскердик туткундарды алып бараткан Германиянын Зельбург кемесин советтик суу астында жүрүүчү кеме атып чөктүрүп жиберген. 2005-жылы эл аралык космостук станцияга турист катары америкалык ишкер Григорий Олсен барган. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына ушинтип күнгө алынган жакшынакай дата түрмөгүнөн соң биз маектешибизди улантабыз. Ал эми бүгүн биздин куттуу студиябызда коногубуз бар. Жогоруда биз атап өткөндөй эле карынын ар бир үйдө куту бар демекчи, бүгүн карылар күнүнө арналган темабызды улантабыз. Ал эми Нарын райондук эл аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысынын орун басары Абылова Гүлзат Сардарбековна айым бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Кутман таңыңыз менен дагы бир жолу таңды кандай тосуп алдыңыз? Таңды бүгүн абдан жакшы тосуп алдым. Студияга келем деп эрте туруп дегендей. Анан бүгүнкү 1-октябрь улгайган адамдардын күнү менен биздин аксалымай апаларыбызды, аксакал аталарыбызды чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Эң сонун. Эми карылар күнүнө байланыштуу Нарын облусунда улгайган адамдар үчүн азыр кандай иш-чаралар орун алды? Нарын шаары жана Нарын району боюнча иш алып барабыз биз.
Бул улгайган адамдардын күнү бардыгыңыздарга маалым болсо керек. Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен 1990-жылы кабыл алынып, ошондон бери ушу ата апаларыбызды, аксакалдарыбызды майрамдатып куттуктап келебиз. Азыр Нарын районунда жалпы 70-тен ашкан 1361, ал эми Нарын шаарында 334 кар адамдар бар. Булар жаш курагына 70 жаштан 80ге чейин, 80ден 90го чейин, 90дон 100гө чейин, 100дөн ашкан деп бөлөбүз. Анан Нарын районунда 100дөн ашкан бүгүнкү күндө 4 апаларыбыз бар. Ал эми Нарын шаарында жок. Бул жергиликтүү бул күндү майрамдатыш үчүн биздин өкмөттүн 2011-жылдын 10-апрелинде 237 токтом кабыл алынган улгайган адамдарды жана майыптардын күнүн эл аралык күндөрүн белгилөө жөнүндө деп. Бул убакта 1 айлык жарыяланат. 15-сентябрдан 15-октябрга чейин бардык жерде ушул улгайган адамдарды күнү белгиленет. Жергиликтүү бийлик тарабынан, медиа тарабынан бүгүнкү күндө ошо 80ден ашкан жана үйүнөн тейлөнүүчү кара-картаңдарга акча каражаты бөлүнүп, почта кызматы аркылуу берилип жатат. 80ден ашкан жашоо шарты турмуштук оор курдалда жашаган адамдарга 500 сомдон, ал эми 90дон ашкан жана үйүнөн тейлөнүүчү кара адамдарга 1000 сомдон деп. Ал эми райондордо болсо жергиликтүү айыл өкмөтү тарабынан жерлерде өткөзүп атат. Аны ушу 1 айлыктын жүрүшүндө бүткөндөн кийин анан жалпы маалым болот. Облус боюнча, облус аймагы боюнча Гүлзат айым айтсаңыз, негизи кара-картаңдарды социалдык жактан камсыздоо жагынан кандай жеңилдиктер каралган, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Облусту биз ошо облустук эмеспиз, биз Нарын райондор аралык болгондо ошо Нарын шаардыгы жана Нарын районун карайбыз. Бизде тилекке каршы ошо балдары жок, жалгыз бой, улгайган кар адамдарыбыз бар. Ал 101 адам бизде азыр учетто туруп, социалдык кызматкерлер тарабынан үйүнөн тейлөнет. Нарын шаарында 40, ал эми Нарын районунда 61 адам бар. Булар жумасына 2 жолу барып, үйүнөн тейлөөгө алынып, жакындан жардам көрсөтүлүп, ошолордун муктаждыгына жараша жардам көрсөтүлүп келатат. Эң жакшы, эми азыр жогоруда да айтып өттүңүз, 101 адамды биздин социалдык кызматкерлер тейлейт депчи. Аларга кандай жардамдар көрсөтүлөт? Канча жолу барып турушат социалдык кызматкерлер? Кандай кам көрүү болот да алар үчүн? Негизи бул боюнча дагы өкмөттүн токтому бар. 365-токтомдун негизинде атайын жобо бекитилген. Бул кара адамдарды биз 65 жаштан өткөн, ошо багыр көрөр жок адамдарды учетко алабыз каттоого. Баягы эми Кыргызда, өзгөчө Нарын жеринде мындай адамдар негизи жокко эсе болуш керек эле, бирок тилекке каршы бар. Балдары каза болуп калган, кээ бир адамдардын баягы майыптуулуктан ушу жапа чегип, жалгыз жашап калган апаларыбыз, аталарыбыз бар. Аларга социалдык кызматкерлер жумасына 2 жолу барышат. 2 жолу барып, идиштерин жууп, кир койгон жууп беришет. Андан сырткары жана мисалы үчүн магазинге барыш керек болот, аптекага барыш керек болот, шылса болгон жардамдарын берип келишет кыдырып. Атайын бул график бекитилет. Айдын башында ошо кимге кайсы күндөрү барыш керек экен. Биздин башкарма тарабынан график бекитип беребиз. Андан сырткары мондай кайрымдуу, азыркы убакта кайрымдуулук көрсөтөм деген инсандарыбыз, жаш балдар көбөйүп атат. Ошолор жардамга сураган кезде ошо барып уюштуруп беришет, үйлөрүн көрсөтүп беришет. Мектептер дагы жардам берип атат. Мына бүгүнкү күндө 8-мектептен ошо бир апага үйүнөн барып, үйлөрүн баарын тазалап берет элек деп. Мурда Тимурчулар деген болчу эмес беле, ошол сыяктуу жардамдар уюштурулуп келатат. Эң жакшы. Эжеке, анан жогоруда айттыңыз, ошол жардамдар уюштурулуп атат депчи. Андан сырткары дагы кандайдыр уюмдар тарабынан дагы сиздер менен бирге тыгыз байланышта иштешкендер барбы? Ошо жогоруда айтып жатпаймынбы, мындай эле жеке эле орусча частное лицо деп коет эмеспи, жеке эле адамдар ошо атымды айтпай эле койгулачы, мага бир 20 кишинин тизмесин берип койгулачы деп, мага бир жакын эле биздин Тилек деген бир коомдук кайрымдуулук уюму экен. Ошо жигит
ошо 20 кара адамдарды ошо өзүбүз билебиз, эми биз силерге дагы отчет да бербей эле болду, өзүбүз жардам берели деп кетип атышат. Ошол сыяктуу дагы бирөө ошо көп балалуу үйү жок, жолдошу жок болсо ошо үй алып берет элек деп кетип атышат. Өзүңүздөргө деле маалым болуп атпайбы, жанагы ынтымактары дагы чогулуп, жана футбол ойноп эме кылганда үй алып бергендер көп болуп атат. Негизи ошо кайрымдуулуктар көп да азыркы учурда. Негизи эле элибиз кайрымдуу калк эмеспи, бирок сиздерде өзүңүз да өкүнүү менен айтып атасыздар, нарын жергесинде мындай болбошу керек эле деп. Жанткени бизде көп учурда бир тууганга, ата энеге аябай кайрымдуу, боорукер калк келет эмеспизби? Анан дагы социалдык жактан ушундай аярлуу катмарларга кандай дагы жардамдар берилет? Эми биздин негизги ишмердүүлүгүбүздө жөлөк пул чектөө, социалдык жөлөк пул, мамлекеттик үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пулдары чектелет да. Бул пассивдүү чаралар, ал эми активдүү чаралар болсо ишке тартуу, иш менен камсыз кылуу болуп негизги биздин ишмердүүлүгүбүз ошондойду. Анан социалдык фонд тарабынан мисалы үчүн өмүр бою иштебей пенсияга чыга албаган адамдарды ошо биз тараптан чыгат да, 5 жылга чейин стажы жетпесе 60 жаштан аялдар, 65 жаштан эркектер чыга алышат. Ошондой эле стажысы жок таптакыр баатыр энелер чыга алышат дегендей. Ушу карлар күнүндө бериле турган бир жолку жардамдар же сыйлыктар болушу мүмкүнбү? Эми бир жолку жардамдар ошо жогоруда айтып кеттим, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөр сый тамак уюштурат, акчалай жардам берет, белек бечкектерди беришет. Бул ошо жылына бир жолку берилүүчү да. Бул бир айдын алкагында болот. Бир ай бүткөндөн кийин биз отчет бере алабыз да. Азыркы убакта ошо бүгүндөн баштап, ошо 2-3 күн болду, ошондон баштап жүргүзүлүп атат. Андан сырткары жана районубузда 100дөн ашкан 4 адамга ошо өкүлчүлүк тарабынан 5000 сомдон. Муну өкүлдүн өзү, орун басарлары бүгүн алып барып жерлерге акимдин орун басарлары бардыгын бөлүп алып ошо куттуктоо жүргүзүшөт. Андан сырткары биз райондо ар бир мекемени айыл өкмөттөргө бөлүп койгон. Биз Учкун айыл өкмөтүнөн 2 адамга өзүбүздүн жаныбыздан баягы ким канча чыгарат, кээ бирөө 100 сом чыгарат, кээ бирөө 1000 сом чыгарып, анан жардам көрсөтөбүз. Белек бечкек беребиз. Райондун ошол жери жакшы да, ошо ар бир балдардын күнүнө, майыптардын күнүнө карата ошо ар бир айылдарды бөлүп койгон мекемелерге жардам көрсөтөбүз. Эң жакшы эжеке, анан жогоруда өзүңүз айттыңыз, ушул кол сунган инсандар кар-картаңдарга жардам берип келип атышат депчи, бирок тилекке каршы айрым учурда кээ бир инсандар ошо ата энелерин кароосуз калтырып койгон учурлар бар да. Анан ошондой инсандарга кандай бир кеп кеңеш айтып кетет элеңиз? Эми ошондой инсандарга эмне дейт элем, мен Шайлообек Дүйшеевдин китептерин окуйм да, жагындыларды. Ошол убакта ал айтып атпайбы, ошо сөздү, кепти мурас кылган, ошону уга турган ата энелер, баягы сөз мурасын, кеп мурасын калтырган ата энелер болсо, карларыбыз ошондой болсо, ал эми балдарыбыз болсо, ошо менин атам илгери мондай чын айтыптыр, ошо туура сөздү айтып мага мондай бериптир деп ошону уга турган биз балдарды тарбиялашыбыз керек депчи. Анан ошо карыларыбыз дагы өзүнүн ошо мурас калтыра турган, кеп байлыкта эмес, бийликте эмес, бирок мындай сөзү менен тарбиялык мааниде кылган ошо аталарыбыз аман болуп бар болсо экен деген калтырмак айтмакмын да негизи. Бирок эми турмуш ар кандай экен, бала деле ар кандай чыгат экен. Анан кээ бирөөнө таптакыр уул кыз бербеген да жашоонун шарты бар экен. Эми бул адамдарга негизи мамлекет тарабынан, анан жанагындай колу ачык инсандар тарабынан жардам берилиш керек да. Эми бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келе жатат, андыктан сизге эркин микрофон узатсак, учурдан пайдаланып бүгүнкү майрам боюнча же сиздерде кандай иштер аткарылып атат, ошол багытта сүйлөп берсеңиз. Эми учурдан пайдаланып мен өзүмдүн ата энемди, кайнатамды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетким келет. Кайнатам 91 жашта, атам 85 жашта, апам 78 жашта. Ошо адамдарды чын жүрөктөн бүгүнкү майрамдары менен ошондой эле жалпы ошо бизден улгайган аксакалдарыбызды, апаларыбызды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетким келет. Сиздер бизге ыйыксыздар, сиздер бизге түгөнгүс кен байлыксыңар демекчимин.
Ошо ден соолукта болуп сиздер оорубашыңыздар керек. Балдардын маңдайында жакшынакай акыл насаат айтып турган апаларыбыз көп болсун, аталарыбыз көп болсун. Мамлекет эч качан сиздерди унутпайт демекчимин. Чоң рахмат эжеке алтындаган убактыңызды арнап, атайын биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билгизебиз жана ишиңизге албан ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Азыр 70-тен ашса дагы өзүнүн комузга болгон ышкыбоздугун, ошол эле учурда комуз чаап, ошону сатыкка койгон биздин да каарманыбыз бар. Аны менен биздин кесиптешибиз Жипара Насырова тааныштырат.